Интернеттеги уяттуулук аялдарга эле тийишлүү эмес. Интернеттеги уяттуулук тууралуу сөз болгондо көбүнчө аялдарды карашат. Кандай кийинди, эмне сүрөт жүктөдү, эмнеге мындай сүрөт чыгарды. Бирок эркектер тууралуу дээрлик эч ким айтпайт. Кудуу уяттуулук аларга тиешеси жоктой. Чынында тиешеси бар, абдан бар. Болгону эркектин уятсыздыгы башкача көрүнөт. Ошондуктан көптөр байкабайт. Статистика үчүн деп жыланач көкүрөк менен сүрөт чыгаруу, акчасы, машинасы жетишкендиги менен мактануу, посттордун алдында орой сөз сөгүнүү, бөтөн аялдар менен директе жазышуу, жашоосунун ар бир майда нерсени элге көрсөтүүгө ашыгуу. Мунун баары ошол эле уятсыздык. Болгону эркекче түрү. Анын да сурагы бар. Андан да маанилүүсү Куранда Аллах алгач эркектерге кайрылат. Ыймандуу эркектерге айт, көздөрүн төмөн салышсын жана уяттуу жерлерин сакташсын. Нур сүрөсү. Андан кийинки аятта аялдарга кайрылат. Биринчи болуп Аллах эркектерди атаган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: уяттуулук ыймандын бир бөлүгү. Аялдын ыйманынын эле эмес, жалпы ыймандын. Ошондуктан уяттуулук аялдардын моюна гана жүктөгөн нерсе эмес. Эркектер болсо интернетте каалаганы кыла берсин деген жок. Уяттуулук эркектин да көркү. Ыймандуу эркекке мактануу жыланач дене эмес. Өзү аялынан, карындашынан, кызынан күткөн токтоолук жарашат.